Биз маселени тоготер. Медет Куанчевич, бул жерде Маңызды жеринде закон о детях, закон о рекламе, гражданско процессуальный кодекс, соответствующий статьи. Ошонун алкагында сөз кылсак абдан туура болот. Бул жерде 0 көрсөткүч менен берип атасыздар, бирок бул реалдуу эмес деп атам. Анткени соттук, эмгек, жарнама, практикалык сөзсүз аларга сөзсүз таасир этет ал жерде. Бул жакта 0 көрсөткүч деп маалыматта берип атат. Ошону эле берип атам мен. 0 көрсөткүчтү эмне берип атты? Келиңизчи көрөлүчү, мен үчүн да кызык болуп атат. Ошону жакшы көрүп койсоңуз жакшы болот экен. Так, айтсаңыз кое туруңуз. Азыр кайсы жеринде турат 0 көрсөткүч деп? Кайсы жеринде? Маалымат негиздеме. Он маалымат негиздеме эки чоң форматта Times New Roman'дын 14-шрифти менен жазылган. Так жерин көрсөтүп коюңузчу. Кайсы жери? Баяндоо бөлүгүндөбү же социалдык, экономикалык, укуктук коргоочулук экспертизалар боюнча? Анда мыйзам долбооруңуз менен жакшы таанышып коюңуз. 3-чү менен ачсаңыз, маалыматтын 3-чү бөлүгүн. Ачтым. Ошону окуңуз анда. Мен сиз айткандай экзамендемесин окуй тургандай, сиз өзүңүздүн пикириңизди айтпайсызбы, анан ошого жараша жооп берейин. Же мугалим болуп алдыңызбы? Урматтуу Улук мырза, мен сизге мындай айтат элем да. Маселени Медет Кубанович, сиз окуй эле деп атасыз. Жоомсаңыз, сиз азыр сөзүңүз эрки жагында жүрүп, Жолдош Медет Кубанович, сиз мага экзаменде отурамбы, сиз мыйзам долбоорун демекечсиз, биз мыйзамга өзүбүздүн сулууларыбызды беребиз деп атасыз. Жерге популизмдин кереги жок. Популизм сиз кылып атасыз. Медет Кубанович, бул жерде популисттикти сиз кылып атасыз. Мен конкреттүү факт менен айтып атам. Дагы бир жолу айтам. Келиңиз окуй эле деп атабыз. Туурабы? Ачып окуңуз, анда окубасаңыз, анда окуңуз. Ну сиз окуп бериңиз эми. Жок, окуйлу деп бериңизби? Мына коллегалар отуруп атат бул жерде. Окуйлу дедиңиз. Окуйсызбы анда? Өзүңүздүн алып келген маалыматыңызды окуңуз деп атам. Ошону урматтуу Гүлкан Сакеновна, мен сунуш киргизет элем. Маселенин тоготер жерин кылсак, куру блогерликти тыштасак, бул жер жогорку трибуна. Мыйзамдын алкагында сүйлөсөк, ийне жибине болор болбос маанеге эмес маселелер менен дешевый упай топтобозок. Маселелер барбы? Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин регламенти жөнүндө мыйзамга ылайык 10 күн аралыкта биринчи окуудан кийин кат түрүндө бериңиз. Биздин эшиктер дайыма ачык. Сиз менен күнгөй тескей отуруп, макулдашып бир пикирге келгенге биз ар дайым кызыктарбыз. Кат түрүндө кайрылыңыз, биз всегда открыты. Медет Кубанович, бул жерде бири-бирибиздин намысыбызга шек келтирбейли. Макул көрсөңүз. Мен биринчиден блогер болсом дагы бүгүн элдин өкүлүмүн. Сизде кандай укук болсо, менде ошондой укук бар. Мен дагы бир жолу эскертем сизге. Өзүңүздүн ыйган укуктан чыкпаңыз. Экинчиден, мыйзам долбоору боюнча сүйлөшөчү азыр. Мыйзам долбоору боюнча бири-бириңерге суроо берели. Бири-бириңерге комитеттен эми Медет Кубанович, сиздин сөзүңүзгө карата жооп берип атам мен сизге. Мындай популисттик түшүнүктөн алыстап, келиңиз этикадан чыкпайлы. Жолдош Медет Кубанович, мен сизге конкреттүү суроо берип атам. Азыр маалымат жөнүндө түшүнүк алайын. Маалыматты окуйын дедиңиз.